Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүүнү өтөбүз. Бөлчөктөрдүн түрлөрү бар биз билгендей. Жөнөкөй бөлчөктөр, аралаш бөлчөктөр жана ондук бөлчөктөр болуп эсептелинет. Жөнөкөй бөлчөктөргө буруш, турус бөлчөктөр кирет. Ошол жөнөкөй бөлчөктөрдү кошууга бир мисал келтиребиз. Бул жерде 3-төн 2 кошулган 6-дан 5 саны. Бул экөөнү кошуш үчүн биз бирдей бөлүмгө келтиребиз, балдар. Ал үчүн 6-га келтиребиз. 6-га келтириш үчүн биринчи бөлүмдү 3-тү башкача айтканда 2-ге көйтөбүз. Анда 3-түн алымында 2 болгондуктан 2-ни 2-ге көйсөк 4. Ал эми берки өзү жазылат. 5 боюнча кошсок 6-дан 9 келип чыкты. Кийинки мисалыбыз 8-ден 2-ге кошобуз 6-дан 1 санын. Бул жерде 8 менен 6-нын эң кичине жалпы бөлүүчүсүн таба алабыз. Бул учурда 8-ге дагы 6-га дагы кайсыл сан эки жыбы экенин таба алабыз. 8-ди 1-ге көйсөк 8, 2-ге көйсөк 16, 3-кө көйсөк 24. Демек 1-ге көйткөндө 8 6-га бөлүнбөйт. 16 дагы 6-га бөлүнбөйт. Анда 8-ди 3-кө көйткөрөбүз. 8-ди 3-кө көйсөк бизде 24 саны. 24 саны 6-га бөлүнөт. Демек эки жыбысы бизде башкача айтканда 24-кө барабар. 24-тү 8 бөлүмүнө 3-төн көбөйтөбүз. Ал эми 6 бөлүмүнө 4-төн көбөйтөбүз. Ошондо биринчи бөлүмү 8-ге 2-ни көбөйтөбүз. Ошондо 2-ге 3-тү көбөйсөк 6, 4-кө 1-ди көбөйсөк 4. 24-төн 10 деген сан келип чыкты. Бул экөө тең жуп сан болгондуктан биз аны 2-ге бөлүп жиберсек болот. Башкача айтканда 5-тен